Assalamu alaikum urmattуу менин Десин ТВ каналымдын көрүүчүлөрү. Мен бүгүн сиздер менен өзгөчө бир башка тема боюнча сүйлөшмөкчүмүн. Үйдү экономдуу куруу боюнча. Мен өзүмдүн бир тууган бөлөм инимдин үйүндө турамын. Ушул бөлөм 1 миллионго жетпеген каражатка өзүнө татынакай кылып бир үй салып алган да. Ошол үйдү бул реклама эмес. Бул деген ушу силерге дагы кереги тийип калабы дегендей мааниде ушундай эконом менен жакшынакай үй салам десеңер бир пайдасы тийип калсын деген ой менен ушул инимдин үйүн тарттым да. Көптөн бери бир ойлонуп жүрөт элем. Эми азыр бир мындай кылып тартып койдук. Ошол үйдүн кандай эконом, канча акчага кеткен, кандай даныйлары бар, ошол жөнүндө сүйлөмөкчүмүн. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыздар. Урматтуу менин подписчиктерим, бул үй Сузак районунун Жалал Абад областындагы Кызыл Сеңир деген айылда ушул инимдин үйү. Буга эми мындай сыртынан айта турган болсок, мынобу биз жактан караганда капталы 5 метр, ал эми аркы күнбатыш тарабындагы капталы 6,5 метр. Анткени могу лестницага 1,5 метр чыгып кеткен, бер жактагы кире бериштеги. Туурасы демек 5,5 6,5 тетиги жактары. Ал эми узуну болсо 12 метр бул үй. Аябай экономный бүткөн. 1 миллионго жетпеген каражат менен бүткөн. Бирок эми бул жерде айта кетчү нерсе, көп нерсесин, көп эмес, бардыгын 100% ушул иним өзү бүтүргөн. Каражат эми строй материалга кеткен нерселерди айтып атабыз. Эми мунун ичинде дагы бүтпөй калган дагы бир экин жерлери бар. Аларды азыр мен көрсөтөм. Ушул ички интерьерди кандай кылып жасаган. Ушул мен сиздерге ушундай бир экономный варианттагы үйдүн эмесин көрсөтүп атамын да. Азыр мына капталынан көрүп коелу дагы, анан арт жагынан көрөбүз кандай. Мына капталынан караганда ушундай татынакай болгон. Ушул новостройкаларда бул эми көп эмелери бүт элек. Мына болгону бул жагы 5 метр эле. Бул жагы болсо мына арт жагы мындай. Ушул мына бир терезе турат. Ушул үйдүн 12 метр арт жагы болуп эсептелет. Азыр мына үйдүн ички интерьерин көрөбүз. Бысымылда деп туруп үйдүн ичине кирели. Мына бул ушул тепкичтин жасалган жери 1,5 метр мунун туурасы. 1,5 метр болгону менен кичине дуалга чыгып кетсе, андан кичине бир аз азыраак болуп калат. Мына биз азыр ортодогу коридорго келдик. Мына экинчи этажга чыгып кеткен тепкичи. Бул болсо ортодо ушундай коридор турат да. Эми бул узун туурасын мына эсептеп көрсөк канча болот? Эми ошол 12ни дуалдарга чыккан, андан кийинкисин үчөөнү тең эле бөлүп койгондо 1 2 3 3,5дан көбүрөөк го. 3,5дан көбүрөөк ушул ортодогу коридор. Мындай татынакай стол коюп койгон, бала чакага чай ичкени. Бул тепкичтин астын ар бир метр кусочек жерлерди экономный пайдаланган да. Мен ошон үчүн тартып атам силерге, экономду эме кылгыла деп. Мына бул жерде кир жуугуч машина менен умывальниктин эмеси, баягы идиштер жууса, кол жууп эме кыла турган эмеси турат. Бул жакта болсо душевой, душ. Мына ушул жерден ысык сууну ысыта турган аппараты да ушул жакта. Душу дагы мына аябай айыл жеринде керектүү нерсе. Душ, өзүңүздөр билесиздер. Ал эми бул жагы ушул күнүмдүк отуруп эме кылышып, чай пай ичип эме кылган да, балдар дагы отурат. Ошондой мына ушул узун туурасы 1 2 3 4 метрден кичине көбүрөөк. Мына мындай сонун болуп жасалган. 1 2 3 23 эме ушундай бир жагы 3,5га 4 болуп калат го. Бул ушул бир комнатасы эми ошол кирген. Азыр биз ушул Рустамдын өзүнүн мастерской, бул иним өзү тигүүчүлүк жактан дагы боз үйдүн сырттарында тигишет, заказ кабыл алышып, ошондой кепка, бүт көп нерселерди тигишет да. Тигүү, үй эме кылуу баардык жагынан Кудай берген колу гүл жигит. Ошол өзүнүн полу мастерской, үстүндө видео монтажла турган мастерской башка, аны да көрөбүз азыр. Бул ушул биринчи этаж. Мына ошондо 2 комната жилой болсо, ортодогу эме
мындай күнүмдүк турмушка керектүү нерселердин баарын жайлаштырган. Мына биз азыр экинчи этажга чыгып бара жатабыз. Бул тепкичтер дагы өз колунан чыккан, лактап коюптур. Кызыл лак менен берилип, мына бул жерлерде татынакай болуп картинкалар кадалыптыр дагы. Азыр мына биз экинчи этажга чыгып бара жатабыз. Мына экинчи этажга да чыгып калдык. Мына коридор ушундай аябай. Эми биздин көзүбүзгө көнүп калган мындай бир көргөн адамга абдан кооз сонун жасалган болуп эсептелет. Мына азыр коридордон ушул жака үстүндөн эме кылганда балконго чыгып кете турган мына балкон. Ошол баягы 1,5 метрлик эме өлчөнгөн балконда. Мына бул жерге матрас коюп койгон. Эми баягы бирөөлөр келип калса, кыргыздарда билесиздер да, коноктор көп келет. Запасной аэродром дегендей да. Мына балкондон чыккандан кийин ушул оң жагында, лестницадан чыкканда сол жакта болуп калат, балкондон чыкканда оң жакта. Ушул жерде дагы бир комната бар. Ошол мына буну баарын ушул Рустам өзү өз колу менен жасаган, мындай кылып декоративдерди кадаган, баягы колдон келишинче кооз болсун деп. Аябай кыргыздар үчүн сонун эконом вариант. Бул үйдү Кыргызстанда эле эмес, каалаган жериңиздерде ушундай кичинекей эменин ичинде салып алганга болот. Узун туурасын дагы бир жолу көрүп койсо, ошондо асты кандай болсо үстү деле ошондой болот. 1, 2, 3, 4 кадам болуп калат бул үй. Бул комната. Мына үстү асты ошондой. Ал эми бул жагы болсо 2 комната. Ар жактан билесиңер да, бир жагы 5 метр, бир жагы 6,5 метр. Ошон 6,5 метр болгон үчүн ошонун үстү ушундай мына бир аз бүтпөгөн жерлер бар. Үстү 2 комната кылынган да. Бул жерде мына компьютер, балдардын оюндары турат. Ошол бир комнатасы, Рустамдын бир комнатасы өзүнүн монтаж кылып иштеген. Ал эми бул жагын болсо кичинекей татынакай уктоо спальный деп коебуз орусча. Ошондой спальный комнатасы. Мына бул узун туурасын эсептеп койчу. Эми шкафты кошпогондо 1, 2, 3 метр болуп калат экен. Туурасын билбейм. Туурасы жанагы 3 эме болсо керек. 3,5 канча, 4 ошондой. Ушул үстү 2 комната, тиягы бир ушундай кичинекей эле жерге 5 метр, биягы 12 метр жерге 1, 2, 3, 4, 5 комнатаны батырып, коридор душу менен ушул 1 миллионго жетпеген каражатта кичинекей жерге. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мен үй курганда дагы иним кеңеш берди эле, мен бирок укпай коюптурмун. Бул экинчи этаж менен биринчи этаж мына ортолоруна эч кандай плитка же болбосо баягы кыргыздарда бар ылай басып деп коет. Биздин айрыкча түштүк варианттарында таштамай таштаган. Андай эмес. Бул жерде бүт бардыгы экономный бүткөн. Баягы таштамайлардын астына рейка коюп туруп эле, андан кийин обычный утеплителдер менен баягы жылуулоочу каттуу утеплитель, жумшак утеплитель ушундайлардын баардыгын современный эме менен колдонуп, үй жеңил, буга нагрузка күч келбейт. Аябай сонун эме болгон да. Эмесе урматтуу менин көрүүчүлөрүм, бүгүнкү биздин кичинекей бир эконом, кыргыздарга азыр биз экономдошубуз керек, ушундай таризде тартылып калган видеомду аяктап жатам. Менин каналыма жазылып лайк басканды унутпаңыздар. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ушул инимдин да Рустам KG деген каналы бар. Курулуш жаатында кандай суроо эмелер болсо ошол жакта маалыматтар абдан көп. Рустам KG'ге кирип жазылып коюңуздар. Айта кетчү нерсе, эми биз азыр көрүп эле жатабыз. Ар ким өз каражатына жараша иш кылат экен, мүмкүнчүлүктөрүнө жараша. Эми бирөөлөр болсо, кээ бирөөлөр ушул мүмкүнчүлүктөрүнө деле карабай эле салат десе эле чоң далдайтып салып коет. Эч кандай условиясы жок, душу жок, баягы кыргызча эле баягындай кылып моундай сейсма, баягы жер титирөө жактарынан алганда дагы колонкаларды чыгарбай, баягы эскиче кылып. Ал эми бизде өзүңүздөр билесиздер, жер титирөө ушул сыяктуу эмелер көп болот. Ошондуктан кандай болгон учурда дагы ушул коопсуздук жактарын көп ойлонуп, ушул сейсмопоясты, ошондой эле колонкаларын жакшылап
Анан каражатты өтө эконом кылып үй салардын алдында маалыматтарды чогултуп дегендей. Эми мен өзүм куруучу эмесмин. Мындай көп куруу эмелерине анча түшүнүгүм жок. Бирок ошол нерсе дагы баягы өзүм деле үй салып эме кылгам. Бир экономный, баягы экономдуу болуш керек да. Ошондой достор, дагы бир жолу ушул биздин эфирден YouTube каналынан көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар. Дайыма жазылып мени менен болуңуздар. Ар кандай керектүү суроолор болсо айтып дегендей. Менин каналымда көптөгөн маалыматтарды мына мен азыр Кыргызстанда жүрөм. Көп ушул көзүмө чалдыккан көп маалыматтар болсо, ошо элге бир аз эле пайдасы тие турган нерселер болсо, мен ушул сиздерге жан дилимден кызмат кылып берүүгө даярмын. Саламатта болуңуздар.